Президент Садыр Жапаров Өзбекстан Олий Мажлисинин мыйзам чыгаруу палатасынын спикери Нурдинжон Исмаилов менен жолугушту. Күн тартибинде турган актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын эли эзелден бери ийиндеш жашап, өнүгүп өсүп келгенин, эки элдин ынак коңшулук жана өз ара сый мамилелери бүгүнкү күндө дагы ар тараптуу кызматташуунун бекем пайдубалы катары кызмат кылып жатканын белгиледи. Ал Өзбекстан менен парламенттер аралык өз ара байланыштарды кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирип, пандемияга байланыштуу жылдырылган иш-чаралар, анын ичинде эки өлкөнүн парламенттери ортосундагы кызматташуу боюнча парламенттер аралык комиссиясынын 3-чү жыйыны жакынкы мезгилде боло тургандыгына үмүт артты. Садыр Жапаров эки өлкөнүн соода-экономика жаатындагы зор потенциалы толук ачылбай жатканына токтолуп, андан улам кыргыз тараптын эки мамлекеттин рыноктарында товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүү болуш үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча биргелешип иштөөгө даярдыгын белгиледи. Президент бул процесске мыйзам алкагында жагымдуу шарттарды түзүүгө Өзбекстан парламенти өз салымын кошооруна ишенерин билдирди. Нурдинжон Исмаилов Кыргызстан президенти менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулап жатканына кубанычты экендигин билдирди. Ал Садыр Жапаровду өз өлкөсүнүн чыныгы атуулуу жана күчтүү саясий эрки бар адам катары тааныйт тургандыгын кошумчалады. Нурдинжон Исмаилов эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн алкагында эки мамлекет башчысынын чечкиндүүлүгүн баса белгиледи. Ал Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев коңшу өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан менен парламенттер аралык байланыштарды жигердүү өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачканына токтолду. Исмаилов Өзбекстан парламентинин төмөнкү палатасы эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлде жетишилген келишимдерди ишке ашырууга көмөктөшүү үчүн баардык күч аракетин жумшай тургандыгына ишендирди.